Алмастар бурматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары 23 апрелге алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент Садыр Жапаров менен Халк маслахатынын төрагасы Гурбангулы Бердимухамедовго Ысык көлдө улуттук ат оюндары тартууланды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Түркмөнстандын Халк маслахатынын төрагасы Гурбангулы Бердимухамедовго бүгүн 23 апрелде Ысык көл район Бактуу Долоноту айылындагы ипподромдо Кыргыздын улуттук ат оюндары, жорго салыш жана көкбөрү тартууланды. Ипподромдун кире беришинде кадырлуу конокторду төкмө акындар тосуп алышкан. Андан соң делегация Кыргыз айыл этно комплекси менен таанышып чыкты. Мында Кыргыз элинин салттуу жашоосунун элементтери, боз үйлөр, элдик кол өнөрчүлүк, улуттук тамак-аш жана кийимдер көрсөтүлдү. Ошондой эле ипподромдо жорго салыш жана көкбөрү мелдештери өткөрүлгөн. Меймандарга сал бурун салттуу мергенчилик өнөрүнүн алкагында алгыр куштар жана тайгандар менен аңчылыктын элементтери тааныштырылган. Маданий программанын соңунда президент Садыр Жапаров ардактуу конокту Ысык көл эл аралык аэропортунан узаткан. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Дыйкандарга лизингке берүү үчүн 1800 айыл чарба техникасын сатып алуу пландаштырылууда. Дыйкандарга 1800 даана айыл чарба техникасын сатып алуу пландаштырылып жатканын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Кыргызстан менен Ислам өнүктүрүү банкынын ортосунда келишимге кол коюлган. 45,1 миллион доллар айыл чарба техникасын лизингке сатып алууга жумшалат. Мында дүйнөлүк рыноктардагы баа эске алынмакчы. Тизмеде төмөнкүлөр бар. Ар кандай маркадагы жана модификациядагы 600 трактор, дан жыйноочу жана тоют жыйноочу, 100 комбайн, 1000ге жакын айыл чарба машинелери жана жабдуулар. Орус үйү Кыргызстанда кармалган кызматкери боюнча комментарий берди. Кыргызстандагы бир катар жергиликтүү маалымат каражаттары Россотрудничество уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жалданмачылыкка шек саналып кармалган кызматкери Наталья Секерина тууралуу комментарий бергенин жазышты. Россотрудничество Наталья Секерина Кыргызстандын жараны экенин, бул уюмда 2024-жылдын июль айынан бери иштеп келаткан жана ал Ош шаарындагы Орус үйүнүн медиа менен кызматташуу ишине жооп берерин билдирген. Ошондой эле Орусиянын илим жана маданият борбору өкмөттөр аралык келишимдин негизинде гана иш алып барарын кошумчалаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Оштогу жалданмачылыкка айыптап 4 кишини кармаган. Кармалгандардын бири Ош шаарынын мэриясынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн баш кадиси Сергей Лапушкин. Дагы бири журналист Орусиянын Россотрудничество уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн филиалы Ош шаарындагы Орус үйүнүн кызматкери Наталья Секерина экени белгилүү болгон. Андан тышкары СВТ жана БВА аттуу дагы 2 адам кармалган. Алардын толук аты жөнү азырынча белгисиз. Аларга кылмыш жаза кодексинин 416 беренесинин жалдануучулук деген айыптын биринчи бөлүгү башка мамлекеттердеги куралдуу жаңжалдарда же мамлекеттик бийликти кулатууга же аймактык бүтүндүгүн бузууга багытталган зомбулук аракеттерде пайдалануу максатында жалдануучуларды азгырып тартуу, каржылоо, материалдык жактан камсыз кылуу, үйрөтүү, ошондой эле жалдануучуларды согуштук жаңжалдарда же аракеттерде пайдалануу кине коюлду. Бишкектин 1-май райондук соту 19 апрелде 4 шектүүнүн тең бөгөт чарасын карап 17 июнга чейин камакка алган. Атайын кызмат козголгон кылмыш иши кармалган адамдар тууралуу маалымат бере элек. Азаттык Сергей Лапушкиндин Наталья Секеринанын жакындары менен байланышканда алар комментарий берүүдөн баш тартышты.
Россотрудничество бул чет өлкөдө жашаган орусиялыктарга колдоо көрсөтүү үчүн түзүлгөн федералдык аткаруу органы деп айтылып келет. Бирок ал Орусиянын пропагандасын жайылтат деген сындарга кабылган. Азербайжан быйыл Россотрудничество уюмунун ишин токтотуп, Орус үйү деген өкүлчүлүгүн жапкан. Бул уюм Кыргызстанда активдүү иштейт. Акылбек Жапаров Крипто Азия компаниясын негиздеди. Министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаров Крипто Азия компаниясын негиздеди. Бул тууралуу Юстиция министрлигинин сайтында айтылган. Компания апрелдин башында Юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, министрлер кабинетинин мурдагы башчысы директор катары көрсөтүлгөн. Иштин түрү катары башка топторго кирбеген ар түрдүү каржылык ортомчулук деп көрсөтүлгөн. Компания Бишкектин Свердлов районунда катталган. Эске салсак, Акылбек Жапаров 16 декабрда министрлер кабинетинин төрагалыгынан бошотулуп, ордуна Адылбек Касмалиев келген. УКМК акысыз кызмат үчүн акча алган жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын инспекторлорун кармады. ИИМге караштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгында коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык аталган башкармалыктын кызматкерлери унааларга жарнама чаптоого уруксат берүүчү документтер үчүн акы алышкан. Бул документтер акысыз берилиши керектиги белгиленди. Жооптуу адамдар жасалма тоскоолдуктарды жаратып, уруксат берүү мөөнөтүн создуктуруп, жарандарды акча берүүгө мажбурлашкан деп айтылат маалыматта. Коррупциялык схеманын уюштуруучусу МАЗ аттуу жаран камакка алынды. Жалал-Абад шаарында бильярд боюнча дүйнөлүк чемпионат өтүүдө. Жалал-Абад шаарында бильярд боюнча дүйнөлүк чемпионат өтүп жатат. Анын ачылышына парламенттин төрагасынын орун басары Нурланбек Азгалиев катышкан. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, чемпионат Жогорку Кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев тарабынан демилгеленген. Ага 20дан ашуун өлкөдөн 80ден ашуун спортчу келген. Ошондой эле жергиликтүү спортчулар да катышууда. Чемпионаттын ачылышында Нурланбек Азгалиев сөз сүйлөп, акыркы убактарда бильярд оюнуна кызыккан кыргызстандыктардын саны көбөйүп баратканын билдирген. Ар бир жасалган сокку чоң даярдыктын, тажрыйбанын жана таланттын натыйжасы. Андыктан оюндар жаркын эмоциялар менен коштолуп, катышуучулардын күчтүүсү жеңсин деген ал. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн. Түкөстүн ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөттүбүз азыр. Ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Эл өкүлү мугалимдер менен дарыгерлерди кезексиз үй менен берүүнү сунуштады. Депутат Элдар Абакиров мугалимдер менен дарыгерлерге ипотекалык турак жайды кезексиз берүүнү сунуштоодо. Бул тууралуу ал 23 апрелде Жогорку Кеңеште билдирди. Депутаттын айтымында айлыктын аздыгынан дарыгерлер менен мугалимдердин жеке менчик мүлкү жок. Алар мамлекеттик ипотекалык компанияда кезекте турушат, бирок көп күтүп калышууда. Балким аларга өзүнчө кезек менен же кезексиз турак жай берилиши керек деген эл өкүлү. Стамбулда күчү 6 балдан ашкан жер титиреди. Туркиянын борбору Стамбулда 5 жолу жер титиреди. ТРТ хабар агенттиги маалымдагандай, жергиликтүү саат 12:13 магнитудасы 3,9, саат 12:49, 6,2, саат 12:51, 4,4, 13:02 4,5 жана 4,9 болгон жер титирөө катталган. Эпид борбору 6,2 чакырым тереңдикте Силиври жергесинде жайгашкан айтылды.
Чолпон Ата шаарындагы Уют жана Уют Плюс мейманканалары мамлекетке кайтарылды. Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы маркум Көлбаев менен байланышы бар болгон жаран тарабынан менчиктештирилген Уют жана Уют Плюс мейманкана комплекстери мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМК билдирген. Маалыматта айтылгандай, ККА аттуу жаран аталган мейманкана комплекстерин ошондой эле 3 кабаттуу коммерциялык жайды кылмыш жолу менен сатып алып, мыйзамдаштырып алганы аныкталган. Ал буга чейин маркум Кримтөөлү Камчы Көлбаевдин жакын шериги болгон жана анын кылмыш жолу менен табылган акча каражаттарын легалдаштырууга жана адалдоого катышып жүргөн деп билдирди атайын кызмат. Жүргүзүлгөн иликтөөнүн натыйжасында ККА жогоруда аталган мүлктү Чолпон Ата шаардык мэриясынын балансына өткөрүп берген. Кыргызстанда эми мамлекеттик төлөмдөрдү онлайн төлөсө болот. Жогорку сотто мамлекеттик жыйымдарды онлайн төлөө системасын пилоттук ишке киргизүүнүн бет ачары болду. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Жаңы санариптик кызмат жарандарга каалаган ыңгайлуу учурда сотко же банкка өзү барбастан мамлекеттик жыйымдарды төлөө мүмкүнчүлүгүн берет. Сервис сот департаментинин алдындагы Адилет сот тарабынан иштелип чыккан жана Финансы министрлиги мамлекеттик жана коммерциялык банктар менен биргеликте ишке ашырылууда. Жогорку соттун сот чекиткейи расмий сайтында мамлекеттик жыйымдын онлайн калькулятору жайгаштырылган. Анын жардамы менен берилүүчү арыздын мүнөзүнө жараша алымдын суммасын өз алдынча эсептей аласыз. Мамлекеттик жыйым бул сотко кайрылууда, юридикалык мааниге ээ документтерди алууда же башка юридикалык аракеттерди жасоодо төлөнүүчү милдеттүү төлөм. Аны жеке адамдар да, юридикалык жактар да төлөшөт. Балбак Төлөбаев министрлер кабинетинин төрагасын сындады. Бүгүн 23 апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлү Балбак Төлөбаев министрлер кабинетине наразычылыгын билдирди. Анын айтымында мурдагы өкмөт башчы Акылбек Жапаров азыркы өкмөт башчы Адылбек Касмалиевке караганда эффективдүү иштеген. Акылбек Усенбекович тың болчу, депутаттардын катына жооп берип турчу. Азыркы өкмөт башчыга жетип, ал көлдү айланып келгиче канча өттү? Катка жооп жок. Менден салам айтып коюңузчу, сураныш, деди депутат президенттин парламенттеги өкүлүнө. Кара Сууда унаанын дөңгөлөгү жарылып, бир адам каза болду. Оштун Кара Суу районунун Мада айыл аймагындагы Желимдөө жайында унаа дөңгөлөгү жарылып, бир адам каза болду. Бул тууралуу 23 апрелде облустук милициядан кабарлашты. Анда айтылгандай, окуя 22 апрелде болгон. Каза болгон жаран ошол жерде иштеген. Факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүүдө. Адылбек Касмалиев Ислам өнүктүрүү банкынын президенти менен жолугушту. Вашингтонда эл аралык валюта фонду жана Дүйнөлүк банктын жыйындарынын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Ислам өнүктүрүү банкынын президенти доктор Мухаммед бин Сулейман Аль-Джассер менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Кабарлагандай, жолугушууда негизги басым энергетика жана калкты таза суу менен камсыздоо жаатындагы кызматташтыкты кеңейтүүгө жасалган. Адылбек Касмалиев Ислам өнүктүрүү банкы менен өнөктөштүктүн Кыргызстан үчүн маанилүү экенин белгилеп, банктын үзгүлтүксүз колдоосуна ыраазычылыгын билдирген.